Соғышту каалайсыңарбы? Владимир Зеленский Орусияга кайрылуу жасады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февралга караган түнү Орусиянын жарандарына орус тилинде видео кайрылуу жасады. Зеленский өз кайрылуусунда Украина эли тынчтыкты каалаарын айтып, Орусиядан согушту каалайсыңарбы деп сурады. Мындан тышкары Украинанын президенти Киевке согуштун кереги жок экенин айтты. Бирок эгерде душмандар бизге кол салса, өлкөбүздү, эркиндигибизди тартып алууга аракет кылышса, биз өзүбүздү коргойбуз, деди ал. Зеленскийдин Орусияга кайрылуусундагы негизги учурлар: Украина согушту каалабайт жана сүйлөшүүлөргө даяр. Зеленский Орусиянын президенти менен сүйлөшүү демилгесин көтөрдү, бирок орус тараптан жооп болгон жок. Согуш коркунучтуу. Учурда Украина кандайдыр бир коргонуу альянстарынан тышкары. Кол салуу болгон учурда Украина өзүн коргойт. Улак супер чекиткейчи. Владимир Путин Орусия менен Украинанын мамилесин калыбына келтирүүнүн 3 шартын атады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина менен Орусиянын ортосундагы мамилени калыбына келтирүү үчүн Киев аткарууга тийиш болгон шарттарды атады. Шарттардын арасында Киев Донбасты республика катары таанышы керек. Менин оюмча, бул коомчулукка жарыяланган эмес, бирок мен айта кетейин. Биринчи кезекте Севастополь менен Крымда жашаган элдин эркин таануу керек. Бул эрк декларациясы Косоводагы окуядан да жаман. Ал жердеги чечим парламентте, бул жерде жалпы элдик референдумда кабыл алынган. Дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Эч ким адамдарды мылтык менен шайлоого айдап барган жок. Алар өз ыктыяры менен келишкен. Анан алар Орусия менен биригүү чечимин кабыл алышты. Бул демократиянын эң жогорку формасы, деди Путин маалымат жыйынында. Экинчиден, биз Украинанын НАТОго кабыл алышына караманча каршыбыз, анткени бул биз үчүн коркунуч жаратат. Муну эске алганда биз көп жолу, анын ичинде батыш борборлорунда талкуулаган нерселерге таянабыз. Эгерде азыркы бийлик Украина НАТОго кирүүдөн өз алдынча баш тартса, бул эң жакшы чечим болмок, деди орус лидери. Үчүнчүдөн, бирок бул актуалдуу эмес. Донбасс көйгөйүн тынчтык жана Минск келишимдерин ишке ашыруу жолу менен чечүү керек. Эң негизгиси бүгүнкү Украинаны демилитаризациялоо, анткени бул көзөмөлдөөнү жалгыз фактору, аны байкоого жана ага реакция кылууга болот, деди Путин. Анын айтымында, бул талаптарды орусиялык расмий өкүлдөр жана дипломаттар АКШ, Евробиримдиктин лидерлери жана НАТОго мүчө өлкөлөр менен болгон сүйлөшүүлөрдө айтышкан. Орус президенти талаптардын биринчи 3 пунктунун бардыгын Украин бийлиги жокко чыгарышы мүмкүн экендигин айтты. Путиндин айтымында, Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский бийликке келгенден кийин Минск келишимдеринин пункттарын аткаруудан баш тартып, ага кол койгону үчүн өзүнүн мурунку президент Петр Порошенконы куугунтуктаган. Улак супер чекиткейчи. Владимир Путиндин чукул кайрылуусу: тышкы күчтөр кийлигишсе катуу жооп болот. Россия Федерациясынын операциясына тышкы күчтөр кийлигишсе катуу жооп болот. Мындай пикирин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин бүгүн 24 февралда чукул кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында, Россия Украинанын аймагын делимитациялоо операциясын жүргүзөт. Россиянын Украинадагы атайын операциясына тышкы күчтөр кийлигишсе катуу жооп болот. Ал эч кечиктирилбестен жооп алат, деди Путин. Булак медиа центр чекиткейчи. Киевде жардыруулар угулууда. Путин Донбасста атайын аскердик операция башталганын жар салды. Донбасстагы кырдаалга байланыштуу Путин атайын аскердик операция жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алганын билдирди. Атайын аскердик операция жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алдым. Анын максаты Киевдин режими тарабынан соңку 8 жыл бою кордоого, тукум курутка тушуккан адамдарды коргоо, ошондой эле жай тургундарга, анын ичинде Орусиянын жарандарына каршы көптөгөн кандуу кылмыш жасагандарды сотко өткөрүп беребиз, деди Путин телекайрылуусунда бейшемби күнү таң эрте. Путин Украинанын аскерлерине куралдарды таштоого чакырды. Тез арада курал жарактарды таштап, үйүңөргө кайтууга чакырам. Бул талапты аткарган Украина армиясынын бардык аскер кызматкерлери согуш талаасынан эч кандай тоскоолдуксуз чыгып, үй бүлөлөрүнө кайтып кете алат, деди Путин. Ыктымал кан төгүүлөр үчүн бардык жоопкерчилик баштан аяк жана толугу менен Украинанын бийлигинин абийиринде болот, деп белгиледи орус президенти. Ошондой эле Путин кырдаалга сырттан кийлигишүүнү чечкен мамлекеттерге кыйратуучу жооп кайтарарын айтып коркутту.
Кырдаалга сырттан аралашуу азгырыгына алданып калышы мүмкүн болгондорго бир нече сөзүм бар. Бизге ким тоскоолдук кылууга аракет кылса, айрыкча биздин өлкөбүзгө жана элибизге коркунуч туудурса, алар билип коюшу зарыл. Орусиянын жообу кечиктирилбейт жана өзүңөрдүн тарыхыңарда эч качан туш болбогон кесепеттерге алып келет. Окуянын ар кандай өнүгүүсүнө даярбыз. Бардык керектүү чечимдер кабыл алынды. Мени угушат деген үмүттөмүн, деп белгиледи Путин. Украинанын президенти Владимир Зеленский кайрылуу жолдоду. Урматтуу Украинанын жарандары, бүгүн эртең менен президент Путин Донбасста атайын аскердик операция жүргүзө турганын жар салды. Орусия биздин аскердик инфраструктурабызга жана чек-араларыбызга, чек-ара отрядтарына чабуул койду. Украинанын көпчүлүк шаарларында жарылуунун дабышы угулду. Өлкөбүздүн бүтүндөй аймагында аскердик кырдаал жарыялайбыз. Азыр эле президент Байден менен сүйлөштүм. АКШ эл аралык колдоону топтой баштады. Бүгүн силерден, ар бириңерден тынчтык керек. Мүмкүн болушунча үйүңөрдө болгула. Өтүнүч. Биз иштеп жатабыз. Армия иштеп жатат. Украинанын бүтүндөй коопсуздук жана коргоо сектору иштеп жатат. Силер менен мен үзгүлтүксүз байланышта болом. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши, министрлер кабинети байланышта болот. Жакын арада мен дагы байланышка чыгам. Дүрбөлөң түшпөгүлө. Биз күчтүүбүз. Биз баарына даярбыз. Биз баарын жеңебиз. Анткени биз Украинабыз. Украинага даңк. Киевде жардыруунун үндөрү угулууда. Украинанын борбору Киевден түз эфирде CNN телеканалынын кабарчылары бир нече жардыруунун дабышын укканын айтышты. Жарылуу сыяктуу үндөр туурасында шаардын башка тургундары дагы кабарлап жатышат. Социалдык тармактарда Украинанын башка шаарларында дагы жардыруунун дабышы угулуп жатканын жөнүндө маалыматтар пайда болууда. BBC-нин кабарчылары жана булактары, ошондой эле башка басылмалардын кабарчылары социалдык тармакта Киевде, Харьковдо, Мариупольдо, Крымга жакын Херсонда, Лердердеги фронт чегинде, Одессада жарылуунун дабышын угуп жатканын жазып жатышат. Украинанын Милитарный блогу Крымдагы чек-арага жакын аймакта Каланчак Украин бекетине чабуул болгонун кабарлады. Украина коопсуздукка байланыштуу өз аймагында жарандык авиация үчүн аба мейкиндигин убактылуу жапты. Учкучтар үчүн кулактандыруу бейшембиге караган түнү айтылды. Анын мөөнөтү 24 февралда 23:59 аяктайт. Flight Radar 24 кызматынын маалыматы боюнча азыркы мүнөттөрдө Украинанын аба мейкиндигинин көрүнүшү ушундай. Путиндин Донбасстагы атайын аскердик операция жөнүндөгү билдирүүсүнөн кийин АКШнын президенти Джо Байден орус кесиптеши согушту тандап алганын айтып чыкты. Төмөндө Байдендин билдирүүсү. Дүйнө жүзү бүгүнкү күндө Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн чабуулунан жабыр тартып жаткан Украинанын калкы менен тилектеш. Президент Путин алдын ала ниет кылган согушту тандап алды. Ал согуш катастрофалык адам курмандыктарына жана жапа чегүүгө алып барат. Кол салуунун натыйжасындагы өлүм жана кыйроолор үчүн Орусия гана жоопкерчилик тартат. АКШ шериктештери жана өнөктөштөрү менен бирдиктүү жана чечкиндүү түрдө жооп кайтарат. Дүйнө Орусияны жоопко тартат. Бул түндө мен үйдөн кырдаалга көз салып турам. Менин улуттук коопсуздук кызматыман үзгүлтүксүз маалымат алууну улантам. Эртең G7-ге кирген кесиптештерим менен жолугам. Андан соң Американын элине кайрылып, АКШ шериктештерибиз жана өнөктөштөрүбүз Орусиянын Украинага, дүйнөгө жана коопсуздукка каршы керексиз агрессиялык актына кандай кесепети тиерин жарыялайм. Булак BBC Чекитком.